Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү, студияда Айзада Сулайманова. Алгаш жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырам. Жапаровдун Казакстанга болгон мамлекеттик визитинин алкагында бир катар документтерге кол коюлду. Садыр Жапаров Казакстандын экс-президенти менен жолугушты. ЖКнын тармактык комитети жаңы конституциянын долбоорун жактырды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Казакстан Республикасына болгон мамлекеттик иш сапарынын алкагында кыргыз-казак эки тараптуу кызматташтыктын мындан ары тереңдетүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Президенттин аппаратынын маалымат саясат бөлүмү билдиргендей, президент Садыр Жапаров менен Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев биргелешкен билдирүү жасашты. Ал эми төмөндө кол коюлган документтерге токтолобуз. Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Казакстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосунда кайтарымсыз аскердик техникалык жардам көрсөтүү жөнүндө макулдашы. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Казакстан Республикасынын Маданият жана спорт министрлигинин ортосунда улуттук спорттун түрлөрүн жана элдик оюндарды өнүктүрүү жөнүндө макулдашуу. 2021 жылга карата Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги менен Казакстан Республикасынын Коргоо министрлигинин ортосундагы кызматташтык иш-чаралардын планы. 2021-2022 жылдарга карата Кыргыз Республикасынын экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы менен Казакстан Республикасынын Соода жана интеграция министрлигинин биргелешкен иш-чараларынын планы. 2021-2022 жылга карата Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги менен Казакстан Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин ортосундагы кызматташтык программасы. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу санариптик өнүктүрүү мамлекеттик кызматы менен Казакстан Республикасынын санариптик өнүгүү инновациялары жана аэрокосмостук өнөр жай министрлигинин ортосундагы өз ара түшүнүү меморандуму. Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министрлиги жана Казакстан Республикасынын энергетика министринин экология, геология жана жаратылыш ресурстары министри электр энергиясынын алмашуу жөнүндөгү протоколу. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети конституциянын кабыл алуу боюнча референдумду 11 апрелге дайындоону жактырды. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин депутаттары кечээ 2 мартта конституциянын жаңы долбоорун карап, референдумду 11 апрелге дайындоону колдоп беришти. Белгилей кетсек, 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо өтөт. Эскерте кетсек, конституциянын жаңы долбоору Жогорку кеңештин расмий сайтына жайгаштырылып, коомдук талкууга коюлган. Садыр Жапаров кечээ 2 мартта Казакстандын туңуч президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушты. Тараптар өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу кызматташууну мындан ары да тереңдетүү жолдору боюнча пикир алмашты. Нурсултан Назарбаев Садыр Жапаровдун келишин кубаттап, өткөн президенттик шайлоодо Кыргызстан эли ага чоң ишеним арткандыгын баса белгиледи. Ошондой эле Нурсултан Назарбаев Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапарынын алкагында Казакстан менен Кыргызстандын президенттеринин ортосунда болуп өткөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжалуулугуна токтолду. Кыргызстан эли оор мезгилде Казакстан тараптуулукту көрсөтүп келген жардамы үчүн эч качан унутпастыгын белгиледи. Садыр Жапаров мындай тили жана каада салту окшош элдердин ортосунда чечилбеген көйгөй болбошу керектигин өзгөчө белгилеп, биргелешип өнүгүүгө даяр экендигин айтты. Ал инвесторлордун, анын ичинде Казакстандан келген инвесторлордун укуктарын коргоого толук кепилдик бере тургандыгын кошумчалады. Садыр Жапаров Нурсултан Назарбаевке бекем ден соолук, узак өмүр жана ишине ийгиликтерди, ал эми Казакстан элине тынчтык жана бакубаттуулукту каалады. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктары маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет жаңы баш мыйзамдын долбоорун жактырды. Кароо учунда көп талкуу болгон жок. 4-5 депутат гана суроо берүү менен чектелди. Жыйынтыгында комитеттин мүчөлөрү бир добуштан колдоп беришти. Регламентке ылайык эми конституциянын долбоору парламенттин жалпы жыйынында каралат. Эгер 3 окуудан тең колдоо тапса, референдум дайындалмакчы. Ушуну менен жаңылыктардын бүгүнкү кыскача түрмөгү соңуна келип жетти. Биздин эфирде аба ырайы улантат. Бизден алыстабаңыздар.